дээрлик 70% адамдын 7 жашка чейинки убагында программа болуп подсознанияга жазылып калат. Бул мындай мында деп туруп анан деп ошол жерден маселени чечип алышат экен. 41-жылдан берки туулгандарды baby boom деп бөлүшкөн психологдор. X moonга 90-жылга чейин. X moon болуп калды. Анан Z moon ошол в основном 2000-2005 жылкы төрөлгөндөр. Эми булар кандай moon? Бул кенеде өзүң балдарыңа Z moonга мындай тилиңдин өтүшү кыйын болуп калат экен да. Таптаза да ал. Эми таптаза адамды ошентип жалган айтып койсоң кандай деп ойлоп калышы мүмкүн. Жалганчы деппи? Апам Жешенбей калабы? Балдар костюмуңа сен макияжыңа карабайт. Ал сенин ичиңе карайт. Балдарды мектепке кызыктырабызбы же мектеп керекпи деген нерсе да чыгып калып атат. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Көрөрмандарым абдан көп. Ушул бала тарбиялоо боюнча көбүрөөк бир жакшы маектерди алып чыксаң, психологдор менен сүйлөшсөң деп суранышат. Бүгүн Оштон келген мейманым бар, психолог Барчынай Кадырбековна. Дал ушул бала тарбиялоо жаатында көбүрөөк салым кошуп келатат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Ошко барганда тааныштык элек, анан көбүрөөк ушул Z moon'ду изилдеп атам. Z moon бул азыркы биздин балдарыбыз экен, алардын өзгөчө экендигин, өзгөчөлүгүн байкаштырып баамдап, жана кандай тарбия берсе болот деген нерсенин алкагында ойлонуп жүрүптүрсүз, иш жасап жүрүптүрсүз. Негизи эле Z moon деген кимдер, алар кандай муундар, ушул темадан баштайлы. Z moon'ду изилдеп калганымдын себеби мындай болду. Мен буга чейин 11 жылдан бери психологияны изилдеп, бирок бизнес психологиясын көбүрөөк көңүл бурчумун. Анан кийин мен ошонун эсебинен параллельно баягы университетте иштеп атып эле бизнес жасадым, анан жакшы результаттарды көрдүм. Чындап эле бизнес психологиясы жөн бизнес кылганга караганда аябай жакшы иштейт экен. Анан кийин эле өзүмдүн балдарым чоңоюп калды, переходный возраст болду аларда, баягы өткөн мезгил. Анан кийин акча таап атасың, баары жайында. Бирок баягы үйдүн ичиндеги проблемалар бала менен ата эненин ортосундагы тарбиядан өтө чоң көз каранды. Кээде ошолор менен дагы мындай талаш тартыш болуп кете турган болсо, кээде мындай таасирдүү окуялар болуп кетет. Кээдечи. Анан ошондой мезгилдерде баягы кылган нерселериң баары акчага көрүнбөй, мен ушунча психологияны изилдеп атсам, кайсыл жерден менде ашыпка кетип атат деп туруп, анан кийин ошого бир аз кызыгып баштагам. Анан кийин адамдардын жеке өнүгүүсү боюнча иштерди алып бара баштадык, мындай узкий кругда тренингтерди өтө баштадык. Анан кийин баягы личность катары адамдардын өзүн изилдеп баштадым. Изилдеп баштаганда дээрлик 70% адамдын 7 жашка чейинки убагында программа болуп подсознанияга жазылып калат. Бүт бардык азыркы сенин жашооңдо, менин жашоомдо, адамдардын жашоосунда болуп аткан кыйынчылыктар же болбосо тескерисинче аябай өнүгүүлөрдүн баарынын булагы ошол 7 жашка чейинки мезгилден башталат. Ошол программа бизди дайым бизге билгизбей башкарат. Анткени бул жакта парадигма деп коет аны. Ошол парадигма бизди башкарып келет дагы. Анан кийин мен ойлодум, значит, раскопка кылганда деле, адамдар менен иштешип атканда деле баардык эле барып ошол жактан такалып аткан болсо, давайте андан көрө мен лучше ошол жаш балдар кандай болот? Чындап эле менин балдарым кантип өстү? Эмне жетишпей калды? Эмне кылыш керек эле деп туруп, анан ошол жерден мугалиммин да, педагогмун. Анан ошондон баягы Z moon'дарды изилдеп калдым. Негизи эми Z moon дегенде мүмкүн көрөрмандар деле башка каналдардан, YouTube каналдардан азыр эми маалымат аябай доступный эмеспи? Ошол жактардан изилдеп жүрүшсө керек.
Z Moon деген биздеги баягы акыркы Moon. Бул 2000 жылдардан берки Moon. Дайым эле мындай болгон экен да, Назира, баягы доор алмашат, анан кийин бизде мындай деп коет го, баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп коюшат го. Чындап эле ошондой экен, ошол 50 жылдан кийин эле адамдарда кыл келишпестик. Дайым эле жаштарды болгон чоңдор менен жаштардын ортосунда проблема. Дайым эле түшүнбөчүлүк, азыр эле эмес, мурун деле болуп келген экен. Европада баягы өнүккөн өлкөлөрдө, бизден бир канча алдын кетип калган өлкөлөрдө ошондой болгон экен дагы. Анан изилдей беришет психологдор. Акыры анан муундарга бөлүп алганда аябай оңой болуп калат экен да аларга. Бул мындай муун да, бул мындай муун да деп туруп, анан деп ошол жерден маселени чечип алышат экен. Эми ал кандай муун? Көрөрмандарга мындай ушул жерин айта кетсек болот. 41-жылкы 2-дүйнөлүк согушту баары эле билишет. 41-жылдан берки туулгандарды baby boom деп бөлүшкөн психологдор. Ал мезгилдерде баягы коркунучтун айынан адамдар аябай көп төрөй баштаган, адамдар өздөрү деле. Ошондой эле баягы бизде совет мезгилинде жашаганбыз да, советский идеология адамдарды мындай 7 бала төрөй турган болсоң, баатыр эне болосуң дегенге окшогон пропаганда, ошолорду сыйлоо, урматтоо, көп төрөгөндөргө болгон аябай уважение, элге билгизбей эле баягы масштабный психологияга ошол нерсени бизге берип койгон. Биз анан ошол мезгилдегилер ойлонушкан, значит көп төрөсөк мен мындай сыймыктуу аял болот экенм деп туруп, личность катары эмес, коомго салым кошуучу катары өздөрүн эсептеп, анан кийин baby boom'да аябай көп балдар төрөлгөн, 5 бала, 7 бала, 10 бала. Анан кийин 80-жылдан берки жагын X Moon деп бөлүшкөн. Ошол америкалыктар. Биз X Moon'га 90-жылга чейин X Moon болуп калат экенбиз. X Moon болуп калабыз. X Moon'да болсо эми өзү X деп билинип турат да. Булар көбүнчө ата энесинин мурдагы жашоо боюнча, мурдагы традиция боюнча эле сугарылышкандагы ошолордун айтканын туура деп эле ойлошкон. Бирок со временем биз чоңойгон сайын башка жашоо келатат. Анан орто жолдо биз X болуп калабыз да. Же нары эмес, же бери эмес. Бул жактагы туюмуң жаңы нерсени каалап атат, бирок бул жактагы программа эскиче. Ошентип алып биз X болуп калабыз. Көбүнчө X Moon'дагылар мындай ооба деп баш ийишет, бирок кийин акырында улгайган сайын, чоңойгон сайын, айрыкча 33 жаштан өткөндөн кийин анан баягы кээ бир ошо тигини мындай кылдым эле да, апам мынтип айтты эле да, анан атам ырдатпай койгон да деп алышып көп айтышат. Ошол мезгилдегилер. Андан кийинки мезгил 90-жылкылардан кийинки төрөлгөндөр 2000-2005ке чейинкилер болуп эсептелинет. Эми мындай социальный чөйрөнүн өнүгүшүнө дагы карайт да. Ал муундагыларды Y муундар деп коет дагы, алардын бизден өзгөчөлүгү, X муундардан өзгөчөлүгү. Алар ата энесин деле макул деп кое беришет дагы, бирок өзүнүн ичинде өзүнүн билгенин кылышат. Көбүнчө. Бирок тигилердин да көңүлүн карашат. Экөөнү бирдей. Анан алардын дагы бир өзгөчөлүгү Y муундардыкы. Булар баягы материальный байлык үстөмдүк кылган мезгилде төрөлүп калгандыгы үчүн ойлошот да, мен бай болсом эле, акча болсо эле болду, баары болот деп ойлошот. Анан кийин көбүнчө эле баягы баласын нянкага бактырып, чоң энесине бактырып, тайнесине бактыргандардын баары ошол муундар. Мындай ошол муундарды даже 70-80% деп азыр дагы төрөп алышып расчет кылып отурушат да аларчы. Тайнесине таштаганда мен Россияга барып иштеп келе коеюн дешипчи. Анткени аларда материалдык нерсе бийик. Анткени доор өзү ошондой болот да. Анан Z Moon ошол в основном 2000-2005 жылкы төрөлгөндөр. Эми булар кандай Moon? Азыркыга чейин төрөлүп атканы бар Z Moon, Азыр төрөлүп аткандар болсо настоящий Z Moon'дар. Азыркы мисалы үчүн 5 жашка чейинки балдар, же 1,5-2 жаштагы балдар бул таптакыр настоящий Z Moon деп койсо болот да ошолардычы. Мүнөздөмөсү кандай болот булардыкы? Мүнөздөмөсү кандай болот эми? Булар бизден айырмачылыктарын айта кетейин эми. Буларда мисалы кандай десем, турмуш шартка байланыштуу да. Эми кээ бир үй бүлөлөрдө апалары карап жатышат. Бирок көпчүлүк үй бүлөлөрдө Z Moon'ду баягы өзүңөр деле бизге менен психолог болуп иштеген үчүн көп 90% энелер мен телефондон чыкпай атат, төрөлгөндө эле телефонду билет, анан кийин телефондо кечки зомби болуп отура берет деген арыздардын баары
ошол Z-Moon'дардын үстүнөн түшүп атат. Алар ошондой. Биз мисалы үчүн сеники кандай болуп кетти? X-Moon болуп кетти? Z-Moon 2009-да. Жок, өзүң. Мен болсо X-Moonмун да. X-Moonсун да. Мен да X-Moonмун. Биз биринчи жолу эле простой телефон колдондук. Анан кийин сенсорный чыкты эле, каккабат бараң үйрөндүк. Анан кийин эле iPhone чыкты дагы. iPhone'ду болсо оозубуз ачылып, ал дагы Instagramга барып акча төлөп бир окуйбуз. Дагы бир Telegram'на барып акча төлөп бараңдан зорго үйрөнөбүз. Алар болсо төрөлгөндө эле ошол телефондор, именно ошол iPhone'дор, именно ошол соцсеттердин баары жогу эле кошо эле чоңоюп аткандыктан алар менен бул жакта автоматтык түрдө алардын мээси ошол нерселердин баарын акча төлөбөй эле сразу даже менин 70 жаштагы кайненеме караганда менин 3 жаштагы балам аябай жакшы билет. Атасы голосовой же кандайдыр бир приложенияларды билбейт. Ал балам баары жогун билет, 3 жаштагы балам. Төрөлгөндө эле сразу телефон менен кошо төрөлдү. Ал ойлоду да, алар ойлоп атат, мен жана телефон деп ойлошот да. Биз мен жана апам деп ойлосок, алар мен жана телефон деп ойлошот. Анан эми телефондун берген таасири балага автоматтык түрдө. Телефон аябай эме да, кызыктуу да, мындай кандай десем, тартып кетет. Тартып кетет да, укмуштуудай ал жакта динамика көп, укмуштуудай ал жерде кызыктар көп. И бала көбүнчө эмне кылат? Жаш балдар 1,5 жаштан баштап светтер менен тааныйт да дүйнөнү, светтер менен кабыл алат. Сен мисалы үчүн кара костюм келип кирсең, сени карабай жаныңда эле ап-апак кийген болсо, ошону карайт да сразу. Жарыкка биз ушундай адамзатты сразу берилебиз. И разноцветный болсо сразу берилебиз. Бул жакта программалар да ошондой иштейт дагы. Анан телефондогу окуялар адамды, баланы ошондон баштап эле уже тарбиялап баштайт. YouTube'дагы мультиктер, башкалар, багы Настя, Папа, Никита, ошондордун баары уже балдарды тарбиялап баштады. Ал жакта сиз жакшы кошо көрсөңүз мультикте укмуш сон нерселерди берет. Дүйнөдөгү акылмандуулуктун баары ошо мультиктин ичинде болот. Анан эмне болот анан? Ал Z-Moon бизге караганда акылдуу болот. Биз билбеген нерселерди алар үйрөтөт. Алар мындайча айтканда дүйнөнүн адамдары. Дүйнөнүн адамдары. Мен байкашыма караганда, кенеде өзүң балдарыңа, Z-Moon'га мындай тилиңдин өтүшү кыйын болуп калат экен да. Анткени бир нерсени айтайын десең, ал сенден көп нерсени билет да. Анан фактылар менен, далилдер менен монтоп отуруп каласың да. Балдар менен Z-Moon менен кантип тил табыш керек, анан кантип ал мындай сүйлөшүш керек да. Мамиле курабыз. Эми мындай Z-Moon чындап эле Z деген бул неме чексиз дегенди билдирет. Анан кийин неме кандайдыр бир деңгээлде акылман дегенди дагы, настоящий акылмандуулук дегенди дагы билдирет. Анан алардын дагы бир жакшы жагы, бул Z-Moon'га эмес, баардыгына эле тиешелүү бир жакшы жагы, бала 5-7 жашка чейин аябай чынчыл болот да. Аябай чынчыл болот. Эмне деп сүйлөй турган болсок, эмне деп мамиле кыла турган болсок, ошолордун баарын туура кабыл алат. Бизге окшоп баягы много жерде логикасы менен, бул мындай го, бул ак го, кара го дебейт. Бар жон берген нерсенин баарын туура деп ойлойт дагы, алар чынчыл болгондуктан сиздин ар бир кылып аткан кыймыл аракетиңиз таптаза да булжак, губкадай сорулат. Мисалы, сен бүгүн обещать эттиң, эртең балам кое тур, воскресеньяга чейин, мисалы, допустим, айлыкка иштегендерде, айлык тиет, анан кийин сага муну алып берем дейт. Бала бул жерине илип алат, таптаза аныкы, аны унутпайт. Анан эмне болду? Воскресенье келгенде продукты, той-пой, аш-паш болду дагы, балага баягы нерсени алып бере албай калдым. Ошондо эмне болду бала? Таптаза да ал. Эми таптаза адамды ошентип жалган айтып койсоң кандай деп ойлоп калышы мүмкүн? Жалганчы деппи? Апам жешенбей калабы? Апам эки сүйлөйт же болбосо апам айтып кое берет деген неме калат да баланын жүрөгүндө. Ошентип эле ал сиздин чын экениңизди, жалган экениңизди, калп эле мамиле кылып атканыңыздын баары интуициясында сезип турат. Биз ошол жерден баягы бизде уважение кете баштайт. Анан ошондуктан ал баягы өспүрүм куракка келет, баягы 12 жаштагы социализация. Эгер 18 жашка чыгып кала турган болсо, ошондон баштап эле ошол чогулуп отурат дагы, анан кийин сизди укпай баштаганы, сизди уккусу келбей баштаганы же тескери сүйлөп баштаганы, же тил табыша албай калганыңыздын баары ошол неуважение деп коембу же эмне, уже кандайдыр бир деңгээлде сизди угат, сизди айтканыңызды деп кое берет, бирок ичинде урмат сый азайып калат, ооба.
Анан кийин алар эми дүйнө менен жашап аткандыктан алар идеалдарды баягы чыныгы адамдардан, чыныгы ийгиликтүүлөрдөн башка жактан жалгыз эмес да. Ал жакта өзүнүн ишенген адамдары бар. Ал эми апасы бул менин апам да деп эле ошентип кабыл алып калышат. Ошондон анан ошондой укпаган нерселер пайда болот. Балдардын ошондой эле баягы телефон аркылуу көп нерсени үйрөнүп алгандыгына байланыштуу баягы эски Советтер Союзундагы методика менен мектептегилер карама каршы келип калып, анан кызыгуусу бир аз таркап калып атат. Андан улам кандай кылсак болот? Ушул балдарды мектепке кызыктырабызбы же мектеп керек деген нерсе да чыгып калып атат. Ооба, эми азыр мындай болуп атат да. Жакында эле биз бир жерге барып, айыл өкмөт жаш бала экен, өзү уюштуруп берди да, бүт мектептерди топтоп, ата энелерди топтоп чоң залга. Анан ушул суроону берип атат да, мугалимдер да жан талашып, кандай кылып аларды, макул сиз психологсуз го, кандай кылып ушуларды тартабыз. Анан мындай болуп атат да, Назира. Азыр сен кандай машина минип жүрөсүң? Допустим, Lexus минип жүрөсүң дейли. Анан кийин мындан 150 жыл мурда болуптур, 100 жыл мурда кандай машина минишкен адамдар? Вау, круто деп. Волга, эле кайсы? Кече 85-жылкы Москвич деген машиналарды минишкен да, туурабы? Же болбосо ата араба менен жүрүшкөн. 100 жыл мурдагын айтайлы, ата араба менен жүрүшкөн, Ата араба менен бир жерден экинчи жер. Либо ат, либо ата араба кийин чыкпадыбы? 100 жыл мурда. Анан кийин телефонду айтайлы, макул. Азыр сенде iPhone бар, например. Анан кийин мындан 100 жыл мурда баягы телефондор, тим эле либо макул 100 жылга деле барбайлы, IP телефония деп коелу, телеграф. Телеграфка барасың, Токтогулдагы бир тууганыңа сүйлөшүш үчүн Бишкекке барасың, IPге, анан заказды кыласың, ал качан баягы операторлор Назира Айтбекова деп чакырганга чейин отурасың, күтүп жарым саат отурасың, очередь болуп калса андан көп. Анан барасың дагы жөн эле алахыбалын сурап коюш үчүн, анан 5 мүнөттө сүйлөйсүң, тың деп акчаң төгөлүп калат, анан коюп туруп кете бересиң. Эмне болду? Сенин жарым күнүң просто жөн эле алахыбал сурашканга кетти. Телефонго кетти. Эми карап көрөбүз эми. Азыр 21-кылым, эми 100 жыл, 150 жыл мурдагы окуу системасы, ошондой эле баягы сабак билим берүүнүн техникалары, методдору. Баланы мындай деп атабыз да, биз зордуктапчы. Ата араба менен жүр. Телеграфка барып, телефон менен сүйлөш деп атабыз да. Ошондо кандай болуп атат бала? Кыйналып атат орто жолдо. Сотка менен Lexus. Ошондо iPhone менен Lexus турса, мына жерде турат да, доступно болуп атат. Биз балдарды ата араба менен жүргүлө, жүрбөсөңөр болбойт, биз ушундай кылышыбыз керек, бул мектептеги система, андай мындай деп аларды 150 жыл мурунку системага зордуктап атабыз да. Ошондо ким чынчыл болуп атат? Неме? Балабыз чынчыл болуп атат. Бала чынчыл да, бала алдай албайт да. Көрдүңбү, ушинтип кыйнап атабыз. Эми калган проблеманы ар ким өзү карап көрсө болот. Чечүүнүн жолдору кандай десем, эми бул дүйнөлүк эле, бир Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк проблема болуп атат да. Любой соцсеттерди карасаңар, Америка, Европа деле, Кытай деле, башкалары деле ушуну безилдеп атышат. Утуру мындай кылып костюм кийгизип коюп атат дагы, ичиндеги нерсе, ички акыбал ошол эле боюнча калып атат. Бул метод жаңы чыкты, анан мунуку аныкы деп туруп эле костюмун кийгизип коюп атышат дагы, ичи ошол боюнча калып атат. А балдар чынчыл. Балдар костюмуңа сен макияжыңа карабайт. Ал сенин ичиңе карайт. Сен мындай болуп турсаң дагы жакшы мамиле кылып, баягы сүйүп, балага көңүл буруп атканыңы билсе, баягы немелерди Dolce Gabbana кийген адамды эмес, жөнөкөй спортивкачан эркелетип аткан адамга барат. Ошондой болуп атат да азырчы. Анан мындай го, балдарды мектепте отличник окугандар жашоодо дагы ошол отличник синдромунан чыга албай, анан түп-түз болуп, эрежеге сыйып, анан бийиктиктерди багындырууда абдан кыйналат деп айтылат экен да. Анан двоечниктер эки алгандардын баары тил угуп атып, төпөш жеп атып, жерге урунуп атып, көнүп калган неме улам бир методду ап чып жеп атып, анан бийиктикке чыгат деген нерсе бар экен да. Бийиктикке чыгат, еще успешный, неме бактылуу дагы болуп алышат алар. Эми жакшы сөз айттың, эми синдром отличника деген. Бул мындай.
эми мындай жекече алып келе турган болсок, эки алган баланы карап көрөлү. Эгер эки алган бала окубай атат, бирок ата энесинен сүйүү алып атат. Энеси жанында жөнөкөй баласын жакшы көрөт. Сонун сөздөрдү айтып жиберет. Эки алганын өтө деле көп, деп соттогудай кылып соттобойт. Анан ошол балдар чындап эле сен айткандай боло алат. Бирок эки алганын жемелеп үйдө сен окубайсың, колуңан келбейт, андай мындай дей турган болсок, тескерисинче көкмейсиң дей турган болсок, ал чындап эле көкмей болот. Анын самооценкасы ошол жерде эле солуйт. Ал кийин дагы бирөөгө барып сүйлөй албайт, же бир иш баштап кете албайт. Эки түрлүү да, эми 3-4 түргө бөлүнөт. Эми бул мен примерно баягы эки немесин айтып атам. Эми карап тур, 5 алган бала отличник синдрому деп атабыз. Анын деле ошондой. Эгер сен 5 алышың керек, мындай деп эле ты должен деп эле жөнөтө бере турган болсок, ал чындап эле ошол орун менен ооруп калат дагы, кийин андай иштерди кыла албайт. Анан кээ бир баларда натурасынан, табиятынан ошондой окууга же бир нерсеге шыктуу болушат дагы, же болсо мамилеге шыктуу болушат дагы, чындап эле жакшы окушат. Ал окуучулар чындап эле 5 алса башка жактарда деле ийгиликтүү болот. Аны өтө эле баягынтип строго деп салбаш керек строго деп бөлгөнгө болбойт да аларды. Дагы мындай экен го, жалалаң мындай ийгиликтүү болуп мектепте ой сен кыйын деп жүрүп, жашоосунда баягы чоң турмушка аралашканда бир жаңылыштык болуп, бир мүдүрүлүп алганда ошо ойдон сынып калып турбай калган дагы адамдар көп болот. Алар ошо дээриндеги баягы 7 жашка чейин дээр парадигма жазылат деп атпайбызбы? Парадигмада туура эмес жазылып калгандыгы үчүн. Кийин баягы Өмүрбек ага айтмакчы эдим, эго деп эле эгосун тойгозуп эле жүрө берген дагы, настоящий эгосуна кирип сындырып койгондон кийин алар тура албай атышат. Эгер баягы баланын 7 жашына чейинки дээри жакшы туура сүйүү менен, мээрим менен жазыла турган болсо, ал ошондой болушу мүмкүн. Ошондой себеби мындай ырчылар деле аябай кол чаап, сонун кылганды аябай жакшы көрүшөт. Анан кийин кол чаппай, баягы ырларын укпай сахнадан калып кетишсе, башка жол менен же бизнес жол менен башка жак менен кетип кала беришет да. Дээринде туура өскөн бала ошондой сынышы мүмкүн, бирок ал ошол сынып такалып турган жеринде ал ракетадай болуп өсө алат. Буну баягы эле мен айткандай личность катары караш керек, ар бириники индивидуально. Но көпчүлүгү бизде отличник синдрому менен жашашат. Балдарда бизде, кыргыздарда балдарды көбүрөөк эркелетсең, ал чалчактап кетет, анан баланы туура эмес тарбиялайсың, эркелетпе деп урушат го. Чет өлкөдө тескерисинче баланы көбүрөөк эркелеткиле, кочактагыла, сырдашкыла, балаңар менен да дос болгула деп турат го. Бизде чоң дистанция бар бала менен эненин ортосундачы. Кече эле биз сөз кылып атканбыз, неме баягы байкуш өзү неме күйөөсүнөн ажырашкан, жөнөкөй эле неме, жесир аял, бирок ушунчалык ишенимди балага берип атат да, жанына отуруп алып, кучактап, анан серьезно бир нерсени балага түшүндүрүп атат. Же болбосо жасаган ишини, туура эмес жасаган ишин дагы сонун кылып түшүндүрүп атат. Эгер жакшы иш жасаган болсо, ага дагы чын жүрөктөн кучактап туруп сүйүнүп атат энечи. Бизде именно ошол барьер тура берет да, кучактасаң деле ортоңдо тура берет. Биз качан кучактайбыз? 8-март күнү гүлөп барып кучактайбыз, анан туулган күнүндө сүйүнүп кетип анан кучактайбыз. Анан максимум бир тойдо же элдин көзүнчө же жаңы жылдарда ушундай аябай эмоцияга сүйүнүп кеткен учурда гана кучактап калбасак, калган мезгилде дээрлик барьер турат конкретно. Ал нерселердин баары ошол баягы бизге киргизген рамка. Ата энелерибизден калган, совет мезгилинен калган, илгерки мезгилдерден тыюулар, чектөөлөр. Баягы адамда баягы жеке граница деп коет го, ошол нерселердин баягы типа мындай уруп да ойнобойм деген биздин немебиз, тарбиябыз. Эми америкалыктардыкын биз азыр айтып атсак, силер батышты турай турбайсыңар, европалык турбайбы деп алышып, кээ бирлери туура эмес кабыл алып атышат. Бирок эми биз айтып аткан сүйүүдө, Назира, биз айтып аткан сүйүүдө мындай деген дагы жери бар. Кээ бирде чыбык керек жерде дейт, чыбык менен дагы сүйүүңү билдир деген жери бар да. Дайым эле кучактоо, өпкүлөө бул сүйүү эмес. Сүйүү деген баягы мен айтып кеткен 100%
көңүл бөлүү. Баягы сүйүп калганда биз тим эле эсибизден ошол кетпей калат. Алган ботинкасын, фирмасын, айдаган машинасын немелерине бери изилдеп баштайбыз го. Баягы мен көпчүлүктө мисал келтирем. Соцсетке мисал сүйүп калдыңыз, бир жигитти сүйүп калдыңыз. Ал жигит бүгүн бир публикация чыгарды дейли. Ал публикацияны сиз кайра окуйсуз. Эмне үчүн ошол публикацияны жазды экен деп ойлоносуз. Анткени ага биз сүйүп калгандыгыңыз үчүн 100% внимание кылып жатасыз. Башка иштерди кылып жүрө бересиз, бирок оюңуз ошол жигитте болуп жатат. Ушундай сүйүү. Ошол жигитиңиз мисалы үчүн нарушение кылып койсо же башка кызга кетип калган болсо, урушпай койбойсуз го сиз, туурабы? Сүйгөндүгүңүз үчүн урушасыз да сиз ошону менен. Ошондой сүйүүгө бир эле шалпылдатып, кучактап, эркелетүү кирбейт. Сүйүүгө тескерисинче мындай көңүл бөлүү кирет. Биздики айырмасы мындай. Мен баламды сүйөм, кантип жакшы көрбөй коем дейбиз. Ал эмне менен чектелет? Ал эмне болду, курсаң токпу? Кийдиңби, иштиңби? Саат мынча болуп калды, тур жөнө мектебиңе. Эмне болду, барып келдиңби, окудуңбу деп эле ушулар менен эле баягы күнүмдүк бытовой камкордук менен эле биз багып атам го, сүйүп атам го, минтип атам го. Кантип балаңы жаман көрөсүң эми деп коебуз да. Максимум. Эми кантип жаман көрмөгүлең деп коет. Болду, ошонун ичинде баары сүйүү деген нерсе ошо менен токтойт. Дагы мындай суроо туулуп атат. Силер мында жеке эле баладан мындай аялга өтө эле да, аялдагы бактылуу аял бактылуу баланы тарбиялайт дейт го. Анан энесинин жан дүйнөсү тынч болсо, энеси күлүп турса, бала да ошентип тынч күлүп, мынтип жайдары өсөт да. Анан биз мындай тырышып, нервтенип турсак, нервный бала өсөт да. Ооба. Ошолду аялдын жан дүйнөсү, тынчтыгы тууралуу. Ооба, кечээ эле мындай маалымат алдым, аябай сонун мага жакты. Бала тарбиялоо кандайча болот, Биз сөз менен көбүнчө тарбиялап атабыз деп эле көбүнчө билгенибизди муну кара, тигини кара, мындайды окусаң, минтсең деп эле сөз менен эле айта беребиз. Бул мезгилде бала 7% алат экен да тарбияны. Деги эле адам. Анан кийин балага ошол сонун эс алганыбызды, сонун бактылуу болуп атканыбызды эмоциябыз менен көргөзө турган болсок, жолдошубуз менен сонун болуп сүйлөшүп атабыз, бир нерсени чечмелешип атабыз. Эмоциябыз менен баланы көргөзө ала турган болсок, үйдүн ичинде сонун эмоция, атмосфера боло турган болсо, анда 38% бала ошону алат экен. Кара, эми сөз менен 7% жеткире алабыз, эмоция менен 38. Эми тескерисинче, уруш, жаңжал, бактысыздык, апасын ой баскан, атасы келип алып дагы ушинтип ушинтип эрген боло турган болсо, аны деле 38% бала алып атат тарбия катары. Эми андан дагы чоң ала турган жери 55% бул эмоция дагы эмес, адамдын кыймыл аракети, сен айткан кучактоосу. Просто бала ушунчалык адам өзү ошондой жаралган экен. 55% просто жөн эле отурганыңан, жөн эле күнүмдүк кылып аткан нерсеңен, бир нерсеге жасаган мамилеңен ушинтип туят экен да, дене менен билип турат экен. Даже ал кандай айтайынбы, ал даже сен азыр Бишкекте жашап атасың, балаң Ошто жашап аткан болсо дагы ошол 55%дык нерсени сен аураңы дейбизби, сенин ошол энергетикаңы бала алыстан дагы сезип турат экен. Ошондо кара, бир дагы жасалмалуулуктун кереги жок экен да тарбияда. Бир дагы жасалмалуулук. Сенин ичиңдеги болуп аткан акыбалың балага 55% таасир этип атат. Чындап эле сиздин бактылуу болсо ошол акыбал, анда бала уже 55% бактылуу болуп тарбияланып атат. Разница жок, аны бир нерсеге рамкага такап, атасы, апасы, ана мына деп. Разница жок. Самое главное ошо сиз бала 7 жашка чейин программа эгер балага киргизилип аткан болсо, бала дүйнөнү энеси аркылуу таанып аткан болсо, бул самое главное энеден да. Көчө бир жакшы нерсе окудум. Эгерде балаңа жакшы салым кошкуң келсе, анда энесин бактылуу кыл деген сөз экен да. Ооба, буну дагы бир молдоке менен сүйлөштүк биз. Ал айтты, эненин сүтү бул сыпат деди да. Мындайча айтканда, сүт менен кошо баардык ичиңдеги ички акыбалы немеси берилет экен да балагачы. Анан Чыңгыз Айтматовдун баягы монологу бар го.
Толгоной барып алып, жер эне деп туруп анан монологдо кайрылат. На самом деле Толгоной ким менен сүйлөшүп атат? Жер эне менен сүйлөшүп атабы, жер эненин кулагы барбы? Ким менен сүйлөшүп атат? Кудай мененби же ким менен? Өзү менен сүйлөшүп атат да. Өзү менен өзү сүйлөшүп атат. Анан жер энеге кайрылып атат. Быйыл сен мындай болдуң, түшүмүң мындай болду деп турупчу. Анан кийин мындай салыштырууну байкадым да, Чыңгыз Айтматов эми великий да баягы дүйнө баалайт. Эмнеге баалайт? Именно ошого окшогон нерселерди аябай түп тамырынан бери түшүндүрүп берип атат да. Энени ошо Толгоной жер энеге салыштырып коюп атат. Эми ошондо дыйкан бул эркек киши десек, дыйкан, багбан десек, энени жер деп элестетсек болот да. Эми баласы чыкты, себилди, бир алманы экти. Анан дыйкан карабай таштап кое турган болсо, эмне болот? Алма каалагандай болуп өсүп кала берет да. Эгер дыйкан чындап эле ага мээримин төгүп, сүйүүсүн төгүп, баягы жерди, энени жакшы карай турган болсо, жер эмне кылып берет? Болгон энергиясын баягы алмага берет да, алма сонун болуп мөмө алат. Ошондо карап тур эми. Дыйкан эркек, жер аял, и бизден өсүп чыккан мөмө бул биздин балдарыбыз. Ошондой кылып салыштырууда мага аябай мындай оңой болду да, башка бирлерге салыштырууда дагы. А так мусулманчылыкта дагы мындай сөз бар экен. Бул хадистерде айтылган, мен так билбеймин, бирок моралдык жактан баланы эркекке айтат экен да. Бир эле милдетиң бар экен баланы тарбиялоодо эркектин. Энесин сүйүүгө үйрөт деген. Болду. Моралдык жактан бир эле милдети бар экен. Эми баягы материалдык жактан албетте эркектин мойнунда, ал эми моралдык жактан просто баланы энесин сүйүүгө эле үйрөтүп койсоң, бүттү, ошол бала чындап бактылуу, ошол бала чындап сүйүүгө тойгон бала болот экен. Соң экен, Ошондо карасаңыз, азыр бизде эптеп балам үчүн чыдап жашап атам, балам үчүн дей беришет го. Тескерисинче үйдө атасы келип апасын менен жанчып аткандагы балага кыянаттык жасап аткан турбайбызбы? Моралдык жактан ооба, андай балдардын баары президент болсо дагы ичиндеги агрессиясы калып кетет, баягы немеге окшоп. Гитлерге окшоп. Ошондой. Булардын баары азыр өтө доступный, өтө оңой нерсе да. Биз татаал нерсеге эле жармаша беребиз. Акча табыш керек, анча керек, мынча керек деп алып элечи. Өзүбүздүн изилдей турган жер өзүбүздүн ичибизде турса, биз Американы изилдеп атабыз да, мындайча айтканда. Азыр болсо ошол эле теманы уласак, мисалы, аялдар көбүрөөк ошо жашоонун жүгүнүн артында калды да, анан акча табыш керек болуп калды, бизнес кылыш керек, карьера кылыш керек болуп эле. Энелер көбүрөөк сырткы чөйрөдө болуп калды дагы, балдар калып калды. Анан ушундай учурда кандай болот? Ооба, буну баарын биз тагдырга шылтап атабыз, турмушка шылтап атабыз. Чындап эле ошол 90-жылкы балдар дагы 90-жылда совет мезгили бузулуп кетип, анан кийин автоматтык түрдө балдарды таштап, оптом Россияга, Москвага коммерция кылып кетпедиби аялдарчы, эркектер бага албай калып. Анан кийин ошол мезгилде 90-жылкылар баягы ваймоондар да. Алар эмне кылат? Кайра эле баягы материалдык нерсени биринчи местага коюп атат. Жетип атышат, алып атышат, жиптерди, особняктарды салып атышат, бирок ичинде пустота болуп, именно психологко келгендердин көпчүлүгү ошолор. Баягы ичиндеги эме чыныгы бакыт калып кетип атат. Эми ооба, боштук калып кетип атат. Эми бул жерде мындай. Кандай десек, биринчи биз аял катары милдетибизди ажыратып алышыбыз керек да, милдетибизди. Азыр эле айтып атпадыбы доктор Өмүрбек эме деп? Аял, настоящий аял болгондо эркекке күч кирет деп. Биз эркектин ролун алып алганда, тескерисинче эркек алсыз болуп калат экен дагы. Эми биздин милдетибизди ажыратпайлыбы? Биз эмнеге келдик бул жашоого? Эркекке мындай вдохновение тартуулаш үчүн келдик. Андан кийинки гана милдетибиз биздин биринчи очередь ошол. Андан кийинки гана милдетибиз бул бала төрөө. Эгер бул дагы биздин тандообуз менен. Ушинтип айтсам, кээ бирлер туура түшүнбөшү мүмкүн. Урушуп кетет. Ооба, урушуп кетет. Бирок чындыкка барып такала турган болсок, ошондой. Андан кийин гана биздин тандообуз менен, эркектин тандоосу менен, анан кийин бир баланы төрөп, ошону сонун кылып сүйүүгө толтуруп, эрезеге жеткирип койсок деле биз аябай чоң эмгек кылган болобуз. Психологияда дагы биринчи балага
так жооп болот. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү балага кыстырып калдым, биринчисине мул төрөшүм керек. Эми экөөнө бирден шерик төрөш керек деп эле так жооп жок эле төрөй беребиз биз. Ал менен мен төрөбөгүлө дебейм. Биринчи өзүңөрдү белгиле ким экениңерди. Сүйүү жараткыла, жолдошуңарга башка жараткыла, өзүңөрдү личный инсан катары жаратыңыздар, эми жаштарга да. И так зетмун азыр ошондой. Андан кийин гана даяр болгондо биз балдардын санына эмес, сапатына карап туруп эмне беребиз, кантип, кандай адам болуп чоңойтуп атабыз, ошол нерселерди ойлонобуз. Эми эгер өтүп кеткендер болсо, эми алар эми болду, айла жок. Концентрацияны жакшы жагына кое беребиз. Андан башка айла жок. Зетмун ошондой эле акчага болгон көз карашы дагы башкача деп айтып каласыздар го. Зетмун. Ооба. Эми булар кандай десем, дүйнөдөн молчулуктун баарын көрүп атышат. Ошондой эле жашоодо деле Кудайга шүгүр азыр. Көп эле үй бүлөнү карасак, жетиштүү эле турмушта жашап атышат. Эми алардын кызыкчылыктары бизден айырмаланып, алардын кызыкчылыктары чыныгы өздөрүнүн ичиндеги потенциалдарды, ресурстарын өнүктүрүү. Алар мындай чынчыл болгондуктан өздөрүн сезе башташат да. Мындай келгенде эле баланы карасаң, кечээ мына 2 жашар сиңдимдин баласын карап отурдум. Жаны тынбайт да, бир нерсени салып аткан, кайра коюп аткан, ушинтип аткан, изилдеп аткан. Изилдеп аткан, анан кийин зетмун ошентип чоңоюп атат да, настоящий болуп чоңоюп атат. Эгер биз алардын чегин бузбай, рамкага салбай чоңойто турган болсок, ичинен шедевр нерселерди таап чыгышат да алар. Сүйгөн нерсеси менен эле заниматься берет, а байлык аркасынан келет. Баягы кут алчу билимде жазылган акча сенин аркаңан ээрчийт деген цитата ушуларга туш келет. Буларга проблема эмес, буларда чектөө жок да көз карашында. Булар 10 миң, 20 миң же $1000 деп дагы такалбайт. Буларда миллион, миллиард деген нерселерди эле, миллиард экен макул деп эле ушундай принимать этишет аларды. Ошондуктан буларга көп акча келет. Эгер биз азырдан туура билип, ошолорду баягы сындырбасак да, өзүбүздүн рамкага салып койбосок, биз биз эми экономдоп көнгөнбүз да. Буга кетириш керек, буга мындай да, ар бир акчанын өз орду бар деген нерсе. Анан ушунчалык чектелүү го жан дүйнөбүздө акчага каражаты. Ошол нерсени балага үйрөтүп койушубуз мүмкүн турбайбы, Үйрөтүп эле атабыз, баскан турганыбыз менен, кылып аткандарыбыз менен үйрөтүп эле атабыз. Бирок эң жакшы жери аларды дүйнөдө кошо тарбиялап атат да. Ошондой. Дүйнөнүн кошкон салымы балага, зетмундарга көбүрөөк болуп атат, баары бир. Көрөт да, эми ойлоп коем, Назира тияктан миллиарддарды, миллиондорду сүйлөбөй эле укмуш шикарный ушулорду көргөзүп атса, анан сен эконом бол мындай деп атсаң, мама, эконом кылып эмнеге жеттиң? Карачы муну деп туруп ал салыштырат да. Дээринде баягы интуициясы сезип турат да. Жакшы. Дагы бир мындай суроо болсун. Азыркы ата-энелердин модасы балдарды улам бир ийримден ийримге сүйрөө да. Анан ар бири ушу мен балетке баргым келчү эле, балетке барбай калгам деп кызы каалайбы, каалабайбы, анын жөндөмү барбы, жокпу, балетке берет. Же болбосо шахматка, же болбосо тийге бериш керек деп эле. Ар кимибиз өзүбүздүкүн таңуулап балага беребиз го. Ооба. Ушул жакта. Биздин сабактарда зетмун деген триада курсу бар да, ата-эне менен кошо окуй турган. Анан бир сабагыбызда мындай деп беребиз да, акыркы сабакта. Баланы чет тилин үйрөтүүгө эмес, баланы бактылуу кылганга тарбиялагыла деген, бактылуу болушка үйрөткүлө деген темабыз бар да. Анан ошондо эмнеге андай мындай деп ызычуу болуп чыгышты ата-энелерчи, ошол сабакты көрүп алышыпчы. Анан отуруп алып мындай деп түшүндүрүп бердим. Эми караңыздар, англис тилин билгендеги максат эмне? Америкага баруу, же болбосо көбүрөөк прибыль акчага иштөө, а көп акчага иштегендеги максат эмне? Жакшы жашоо. Жакшы жашоодо достаткада жашоо. Достаткада жашагандагы баягы максат эмне? Албетте, жүрөктөгү тынчтык, бактылуу болуу. Бакыт жүрөктүн тынчтыгы да эми, бактылуу болуу. Жакшы, бул жашоонун Кудай бизге тартуулаган укмуш кереметтерин көрүү. Анан баягы анекдот бар экен го. Бир эме бакта дейт, кыргыз жамбаштап жатса, келеткен дагы ким айтты? Бир чет мамлекеттик бир бизнесмен келип алып, эмне жатасың, иштебейсиңби, тирилик кылбайсыңбы деп ошентсе, эмне тирилик кылайын десе, мындай бизнес кылып акча тап деп өткөн. Макул, бизнес кылдым, акча таптым, эмне кылам деп ошентсе, там саласың, мындай аласың декен. Макул, там салдым, акча салдым, анан эмне кылам десе, мындай акчаны тамчылап тура турган бир нерсе кыласың.
акча бияктан түшүп тура берет, анан кийин сен жыргап бакта жата бересиң деткен да. А мен азыр не кылып атам дегенде анан ушундай сыяктуу да эми биз баягы мынтип бирин экин кылып башка эле жолдор менен татаалдаштырып атабыз, а Кудайдын жолу, Кудайдын бакытка жетире турган жолу өтө эле оңой, өтө эле кыска да. Ал мүмкүн 6 жашында эле миллионер кылып коет. Ал мүмкүн 10 жашында эле уже миллиардер кылып коет. Биз Кудайдын планына каршы келип, өзүбүздүн билген нерсебиз менен ар нерсеге ора болуп атабыз. Биз түйшүк тартсак, анда макул түйшүгүң өзүң тарта бер деп бизге таштап коюп атат да Кудай. Көрдүңүзбү? Ошондо просто бактылуу кылганды, бул дүйнөнү сүйгөндү, Кудайга ыраазычылык билдиргенди үйрөтүп коюңуз, о үстүңкүсүн эле. Анан кийин бала өзү билет. Баланын өзүнүн планы, жолу болот. Ал таза боюнча эле коюп коюңуз болду. Тазалыкта да байлыктын баары, бакыттын баары. Сон неже. Сон бүгүн ата-энелердин болгон жан дүйнөсүндөгү суроолордун баарына жооп таап бердик окшойт. Деги эле баланы өстүрөрдөн мурун өзүбүз өсүп, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү бактылуу кылып, анан балага беришибиз керек экен. Самолетто деле өзүбүзгө минтип туруп анан балага бердирет го, кычкылтектичи. Анысыңары өзүбүз өнүгө элек, өсө элек, өзүбүздүн жан дүйнөбүз тынч элек, бакытка туна элек учурда балабызга убара болуп кажет жок экенин түшүндүм да. Андан көрө жөн эле тийишпей эле ошо. Ооба, сонун. Сизге абдан ыраазымын, Барчын айым. Чындап бул коомго, биздин Кыргызстаныбызга салымыбыз чоң болуп атат. Ар бир аялдарды ойготуп, балдарды туура тарбиялоого, эгерде биздин аялдарыбыз бактылуу болуп, балдарыбыз туура тарбияланып, алар да бакытка тунуп турса, анда эң эле бактылуу өлкөлөрдүн катарын толуктайбыз да. Ооба, рахмат. Сага дагы ыраазычылык билдирем, Назира, анткени бир чети Назиранын баласы болгондугу үчүн аябай кызыктуу болуп атат. Анан бир чети как аял катары, башка аялдарга жардам берүүчү катары сен көрдүм да суроолоруңо, комментарийлериңе бүт ошого окшогон темалар аябай көп кайрылышат экен. Менин оюмча кичинекей эле кылып аткан эмгегибиз башка бирөөгө жардам берип кала турган болсо, анда бактылуубуз. Коомго кызмат өтөп жаткандын белгиси болот да. Ыраазымын. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн психолог, педагог Барчынай Кадыркуловна менен сүйлөштүк. Мен Барчынай айымдын баракчаларын Instagramда белгилөнүү болот. Ошол жактан байланышсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.